Birinci mikrofonu. Рахмат. Алмаз Акынжанович, сизден сураныч протоколдук тапшырма өзүңүзгө. Ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө конкреттүү түрдө кабинет министрлеринин атынан сиз тапшырма берсеңиз, мамлекеттик кызматтын этикасы боюнча бир сабак өтүп, үйрөтүп койгула. Жогорку кеңештин депутаттары элдин өкүлү. Эл менен бийликтин ортосунда, аткаруу бийлигинин ортосунда көпүрөбү. Эл эмне деп кайрылса кагаз жүзүндө болобу, ооз эки жүзүндө болобу, айтылган сөздөрдү силерге бийликке жеткирип, анан биргелешип жумуштар бүтүп атат. Себеби айыл өкмөттөгү райондун акимдери, губернаторлар, депутаттардын жасаган жери жок. Бул болсо мамлекеттин эсебинен бүтүп атат деген сөзүн токтотсун. Себеби депутаттар чөнтөгүнөн жасабайт иш нерсени. Депутаттар элдин өзүнүн акысыны мамлекеттик бюджеттин эсебинен орточо арачы болуп алып берет дагы, тиешелүү объектилерди, социалдык объектилерди, элдердин талаптарын, муктаждарды канааттандырганга көмөкчү болот. Биргелешип аткаруу бийлиги менен иштеп атат. Ошондуктан айрым бир депутаттар, акимдер бар экен. Бир депутаттарга айыл өкмөттөр ыраазычылык билгизип койсо, депутат чөнтөгүнөн жасаптырбы? Бул мамлекеттин акчасына бүтүп атат дейт. Ошо мамлекеттин акчасыны депутаттар элдин акысына алып берет, кырылышып жүрүп, аткаруу бийлиги менен урушуп, талашып жүрүп. Ошон үчүн акимдер сүйлөй турган сөзүн билип алсын. Карапайым элге барып алып туруп, туура эмес информация бергенди. Андан көрө ар бир депутат менен ынтымак болуп, биримдикте болуп, өздөрүнүн суроо талабын айтып, макулдашып, биргелешип иштеп, маселесин чечкенге аракет жасаш керек. Ушул боюнча бир жакшына сабак өтүп койгула. Эл арасында туура эмес пикирди жаратканды токтотсун акимдер. Рахмат.